Күн içinde УТРК Ысык көл журналисттери тарабынан даярдалган кечки жаңылыктар программасы. Студияда Медербек Кеңешев, саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Президенттин иш башкаруучусу иш сапары менен балыкчыда болду. Мектептердеги кылмыштуулуктун алдын алуу, билим сапатын жогорулатууга багытталган жыйын Ысык көл районунда өттү. Балыкчы Барскон жолундагы курулуш иштери уланууда. Бүгүнкү күндө жолдун 32 чакырымына чейин асфальт төшөлдү. Күн мурун билим берүү жана илим министринин орун басары Лера Самыкбаева Литва Республикасынын Кыргыз Республикасындагы элчиси Эгидиус Навикас менен жолугушту. Ведомстводан билдиришкендей, жолугушуунун жүрүшүндө тараптар билим берүү тармагындагы эки тараптуу кызматташтык маселесин, анын ичинде Европа биримдигинин программаларынын алкагында өз ара аракеттенүүнү, твининг долбоорун ишке ашырууну жана инклюзивдик билим берүүнү өнүктүрүү маселесин талкуулашты. Ошондой эле билим берүү процессин өркүндөтүү жана тажрыйба алмашуу максатында Литвадан Кыргызстанга мугалимдерди билим берүү мекемелерине жиберүү перспективаларына өзгөчө көңүл бурулду. Жыйынтыгында билим берүү тармагында кызматташууну кеңейтүүгө жана билим берүүнүн сапатын жогорулатууга багытталган биргелешкен демилгелерди өнүктүрүүгө өз ара кызыктар экендиги тастыкталды. Президентибиздин тапшырмасы менен президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев иш сапары менен Балыкчы шаарында болду. Анда шаардагы социалдык жана экономикалык маселелер менен жеринен таанышты. Иш сапардын жүрүшүндө инфраструктураны жакшыртуу, социалдык объекттерди оңдоо жана жаңы долбоорлорду ишке ашыруу боюнча жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте талкуу жүрдү. Ысык көл облусунда жарактан чыккан, колдонууга мүмкүн болбогон оорукана, мектеп, бала бакча жана башка объекттердин баары оңдолуп, кайрадан курулат. Мектептердеги кылмыштуулуктун алдын алуу, билим сапатын жогорулатууга багытталган жыйын Ысык көл районунда да өтүп, ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен аймактагы 30 мектептин директору менен мугалимдер катышты. Жыйындын жүрүшү туурасында аймактык кабарчыбыз Асел Тилек кызы кийинки материалда айтып берет. Ысык көл райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин өкүлдөрүнүн демилгеси менен коррупцияга каршы күрөш мектеп окуучуларынын арасындагы синтетикалык жана башка баңги заттарына каршы жүргүзүлүп жаткан иштер, жаш өспүрүмдөр арасындагы зордук, зомбулук, билим берүүнүн сапатын жогорулатуу боюнча маселелерди камтыган жыйын өтүп, ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, аймактагы мектеп директорлору менен мугалимдер катышышып, аталган маселелердин тегерегинде талкуу жүрдү. Баланын мүнөзүн, баланын жүрүш-турушун, маанайын эжеке мугалимдер жакшы билет. Бирок ошого андай убагында андай проблема болгондо көңүл бурушпайт да. Ошол жагында күчөтүш керек обязательно. Жакшы жыйын болду. Бул коррупцияга каршы. Жобосу азыр Кыргызстанда болуп жаткан жанагы коррупциялык иштер, мектепте эмне жетишпей жатат, ушул вопросторду жакшы көтөрдү, өз убагында деп ойлойм мен. Анан айбдан жакшы түшүндүрүп берди. Биз ал суроолор боюнча суроолорду бердик, алар бизге жооп беришти. Эми мен ойлойм, ушул жыйын өз убагында өтүлгөн жыйын эң жакшы. Көп теманы камтыган тегерек стол болду. Мен оюмду айтсам, мен бул мектепке бөлүнгөн мындай көңүлдүн натыйжасы деп айтсам болот. Азыркы кезде мамлекетте келечек мундун билим сапатын көтөрүү боюнча маселелер эң жогору болуп турат. Ар бир мектептин бул максаты, ар бир мектептин милдети бул балдарга сапаттуу билим берүү. Учурда биздин ОКМК жетекчилигинин маалыматына таянсак, областта билим сапаты бир аз төмөндөгөндүгү байкалыптыр. Биз ошол боюнча жакшы ойлорубуз менен бөлүштүк. Кандай максаттар, кандай жолдор менен жетишсек болот деген сөздөр менен мындай маселе чечиштик да.
Жыйындын жүрүшүндө соңку кездерде өспүрүмдөр арасындагы зордук, зомбулук, суицид, балдардын психологиялык абалы жана мугалимдер менен ата-энелер тарабынан бул терс көрүнүштөргө бөгөт коюу, алдын алуу багыты негизги талкуу болду. Жерлерде өтүп жаткан бул жыйындын максаты мектеп окуучулары арасындагы зомбулуктун жана башка кылмыштуулуктардын алдын алууга багытталган иштерди күчөтүүнү көздөйт. Айсел Телек кызы, Айбек Жумашев, Ысык Көл жаңылыктары үчүн. Жыл башынан бери Ысык Көл облусунда өз өмүрүнө кол салган учурлардын катталышы көпчүлүктү дүрбөлөңгө салды. Мындан сырткары мектептеги рекетчилик, чоң сунуу маселеси дагы жок эмес. Үрөй учурган окуялар биринин артынан экинчиси катталып жатканы жаш өспүрүмдөр менен иш алып барууда ата-эне, мугалим жана мектепти бириктирген алтын эрежесин так сактоого чакырык таштап жатат. Учурда Дубан аймагында, анын ичинде Тоң районунда ата-энелер менен жолугушуулар өтүп, түшүндүрүү иштери орун алууда. Акыркы учурда өлкөдө катталып жаткан абалдарга карата жасалган ырайымсыз мамиле, зордук, зомбулук коомдун көйгөйүнө айланды. Мектеп окуучуларынын аракетчилигинен улам жаш өмүрлөр кыйылып жатканы өкүнүштүү. Дал ушул көйгөйдү алдын алуу максатында тиешелүү кызматкерлердин катышуусунда Тоң районунда адеп, ахлактык тарбия, зомбулуксуз коомдун пайдубалы аталышындагы семинар өттү. Райондук билим берүү бөлүмүнө жеке тапшырма бердим эле. Азыр бардык мектептерде, райондун борборунда бардык мектептерге ушул семинарды уюштурганга аракет кылып башталдык. Мына бир 6-7 мектеп бүгүн Бөкөнбаев атындагы мектебинде болуп атат. Кудай буйрса, ата-энелер менен тыгыз иштеп, ушунда камткенде биз бүгүнкү күндө балдарыбызды зордук, зомбулуктан, рекетчиликтен, бири-бирине мектепте болгон окуяларды болтуруу максатында негизги тема ошондой. Ушул актуалдуу болуп, ошол Кыргызстан боюнча ушундай алдын алуу боюнча иштер жүрүп аткандыктан, ошо балдар менен мындан ары ошо ишти күчөтүп, ошо балдар мындан ары ушундай бир жаман жолго барбай, туура жол менен жүрүү иретинде, багытында иш алып барууда. Эми ушу бүгүнкү күнү ушу жемиштүү болот деп ишенем. Тоң району боюнча жыл башынан бери жашы жете элек өспүрүмдөрдүн катышуусунда 4 иш катталып, 2-өсүнө кылмыш иши козголгон. Алардын ичинен 10 класстын окуучусу 2 уурулук фактысы менен кармалса, бирөөнү окуучулар арасындагы жаңжалдан улам кылмыш иши козголгон. Ал эми ата-энеси тарабынан өспүрүмдөргө карата зордук көрсөтүү боюнча 3 иш катталып, бирок кылмыш козгоодон баш тартылган. Жыл башында Бөкөнбаев айылынын тургуну баласын уруп соккону үчүн 5 сутка камакка алынган. Бүгүнкү иш-чаранын максаты ошол жаш өспүрүмдөрдүн зордук, зомбулуктун алдын алуу жана ушул кандай жазалар канча жаштан баштап жоопкерчиликке тартылат жана кайсы бир энелер боюнча түшүндүрүү иш-чаралар жүргүзүлдү. Андан сырткары ата-энелер менен дагы ата-энелердин жоопкерчилиги боюнча иш-чаралар болуп жатат. Зордук, зомбулук жеке гана мектепте эмес, бала бакча тарбиячылары тарабынан дагы катталып, интернетте чугуу жараткан учурлары жок эмес. Атүгүл өз баласына ырайымсыз мамиле кылган ата-энелер дагы кездешет. Мындан улам үй бүлөдөн башталган зомбулукка бөгөт коюу үчүн жалпы коомчулук бирге күрөшүү зарылдыгы турат. Биз ушул зордук, зомбулукту алдын алуу иш-чараларында ушу кыргыздын тарыхын, анын населин, каада салтын, жана ошондой эле түпкү философиясын колдонуу бул өтө маанилүү орунга ээ экендигин белгилегибиз келген. Максат ошо балдарды туура тарбиялоо, балдардын туура жолго түшүшү, ошондой эле балдардын азыркы учурдагы адеп, ахлак, кулк мүнөзү, ата-энеге болгон, мугалимдерге болгон сый-урматуу жана ошондой эле балдардын арасында болгон өздөрүнүн бири-бирине болгон мамилеси. Ошого бир багыт ата-эне, мугалимдер биригип ошолорго бир туура багыт бериш, кандай туура тарбия беришти боюнча бир жакшы семинар өтүп атат. Тоң районунда мектептеги ата-энелер менен болгон жыйындарды өткөрүү боюнча иштер райондогу тийиштүү делген бардык мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери менен биргеликте жүргүзүлүп жатат. Мындан сырткары түнкү рейдтер өтүп, профилактикалык түшүндүрүү иштери менен коштолууда. Алтынай Рыспай кызы, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары үчүн Тоң районунан. Балыкчы Барскон жолундагы курулуш иштери уланууда. Бүгүнкү күндө жолдун 32 чакырымына чейин асфальт төшөлдү. Азыр Балыкчы Бөкөнбаев Каракол унаа жолунун 138 чакырымында жолду кеңейтүү, түздөө иштери жүрүүдө. Эске салсак, жолдун курулушу 2021 жылдын август айында башталган.
Бул балыкчы Бөкөнбаев Каракол унаа жолунун 138-139 чакырымы. Учурда жолдун деңгээлин чыгарып, кеңейтүү жумуштары башталды. Иш 126 чакырымдан баштап 143 чакырымга чейин жүрөт. Буга 15тен ашык атайын техника тартылган. Бияк азыр жаңы даны биреме тартылганы бүгүн 17 техника тартылып иштеп алат. Бул жолду кеңейтип атабыз. Бул кеңдиги 22 метр болуш керек. Асфальт төшөлөт 17 метрге. Анан түздөп баардыгын өзүнүн немеси менен келтиргенден кийин асфальт төшөйбүз. Асфальт завод өзүбүздөн. Жол тармагына буга чейин келген жаңы техникалар эңирде иш ыргагын ыкчамдатууга шарт түзүп жатыптыр. Ал арада аймакка асфальт заводу да түшкөнү турат. Завод ишке берилсе, саатына 180 тонна асфальт өндүрүлөт. Муну менен жолго ишкананын өзүндө өндүрүлгөн асфальт басылат. 2022-2023 жылдан бери бизге Минтранс тарабынан техникалар келинип атат. Жаңы техникалар иштеген жакшы. Быйыл 25 жылы жаңы бир кран келди, дагы жаңы техникалар келерин күтүп атабыз буюрса. Жаңы техникалар менен иштеген бул жумуш ылдамыраак жүрөт. Көп бузулбайт, жумушчуларга дагы жеңил, удобствосу менен, ичинде кондиционери бар, печкасы бар, жылуу кышкысын. Бүгүнкү күндө жалпы каттамдын 32 чакырымына чейин асфальт төшөлгөн. Көп жылдан бери көйгөй болуп келген жолдун сапаттуу бүтүшүнө жергиликтүүлөр да куштар болуп турат. Караколго негизи көп каттап турабыз да. Каракол Бишкек. Анан Караколго бир 3 барып келсең эле уже баштан ходовойн жасаш керек болуп калат да, уже ямага түшүп атып, дөңгөлөктөр, дискалар ийилет дегендейчи. Азыр жакшы буюрса жасап келатышат, буюрса сүрүп атышат. Иш жүрүп калды да, буюрса көрүнүп калды көзгө. Бүтсө келечекте жакшы эле жол болот деп ишенебиз. Эл аралык стандарттарга ылайык салынып жаткан балыкчы Барскоон жолу дүйнөлүк 2 категориядагы каттам болот. Жаңы жолдун туурасы 17,5 метрди түзүп, 4 тилкелүү ортосуна бөлүүчү тосмо коюлат. Курулуштун жалпы узундугу 141 чакырымды түзөт. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары. Орто Токой суу сактагычына 1 миллион 300 миң балыктын майда чабактары кое берилди. Уруктар келишими менен тоң балык өстүрүү ишканасында чоңойтулду. Азыр суу сактагычта балыктын корун көбөйтүү аракеттери жакшы жолго коюлуп, Сига Лудога балыктары багылат. Толугураак жеринен Жазгүл Сатаеванын сюжетинде. Орто Токой суу сактагычына жаз алды менен балыктын майда чабактары салынды. 2 миллион урук тоңдогу балык өстүрүү ишканасында ноябрь айынан бери багылып, жыйынтыгында 1 миллион 300 миң чабак суу сактагычка кое берилди. Орто Токой суу сактагычы менен негизи 7-8 жылдан бери иштешип келатабыз. Бул чекирип жеңиш менен 4 жылдан бери иштешип, ушу Орто Токой суу сактагычына Сига Лудога балыктардын малюкторун кой берип келатабыз. Негизи бул жерге өзүнүн эстесине өскөн Маринка кой берсе болот. Бул көлгөчү негизи Академия науканын айтымында. Бирок башка балыктардан бул карп сазанга суу муздагыраак болуп, кичине бул эң эле ылайыктуу ушу Сига Лудогага сууга муздак сууга өскөн балыкты эң аябай адаптациону эң жакшы ушу Сига Лудога болуп атат да бул жер. Орто Токой суу сактагыч азыр 10 жылга келишим менен жеке адамга берилген. Азыр көлдө Сига Лудога балыктарынын чабактары багылып, кирешенин көлөмү жакшы көрсөткүчтү берүүдө. Бүгүнкү күндө кайтарып, ошол эле Сига Лудога балыктарынын уруктарын алып, тоң мамлекеттик заводуна келишим түзүп, ошонун негизинде кое берип жатат. Бул лимиттин негизинде жылына 5 тоннадан 3 тоннадан балык кармалып турат. Балыктын өсүшү деңгээли жакшы буюрса, мамлекетке налогун төлөп атабыз, арендасын төлөп атабыз. Жергиликтүү эл жумуш менен камсыз болуп атат. Өзүбүз охрана иштерин кылабыз, кайтарабыз. Өсүшү жакшы буюрса, алды 2,5 килограмм кача салмакта болуп калды да буюрса. Чындыгында эле тор салып балык кармагандар азайды. Аны менен суудагы балыктардын корун көбөйгөндүгүн адистер айтышууда. Уурдалган балыктарга карата тыюу салуу үчүн Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын атайын экологиялык милициясы түзүлүп, 3 жылдан бери иш алып барылууда. Мындан ары дагы ошо Орто Токой суу сактагычында мыйзамсыз балык улоого каршы иш-чаралар мындан да артык күчөтүлөт. Ошо Орто Токой суу сактагычында балыктын санын көбөйтүүгө иш-чараларды жүргүзүп келебиз.
Орто Токойдогу балыктардын санын көбөйтүү максатында жыл сайын 2 жолу майда чабактар сууга салынат. Алардын бардыгы балыктардын тукумун көбөйтүүчүлөр. Жазгүл Сатаева, Сталбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Ысыкөл жаңылыктары. Өлкөнүн район шаарларындагы мектептеринде манастануу интеллектуалдык таймашы өтүп, эми бала бакчалар арасында сынак жүрүүдө. Жеңүүчүлөр аныкталган соң 1 апрелден тарта облустук деңгээлдеги сынактын таймашы башталат. Интеллектуалдык таймаш акыркы 3 жылдан бери өтүп, манас эпосун жайылтуу менен бирге аны өнүктүрүү максатын көздөйт. Каракол шаарындагы номер 2 бала бакчада өткөн сынак тууралуу кийинки сюжетте. Каракол шаарындагы номер 2 бала бакчанын бул кичинекей тарбиялануучулары калада өтүп жаткан манастануу таймашына катышып жатат. Бакай менен Семетейдин Абыке көбөшкө жолуккан жеринен үзүндү койгон балдар 15 мүнөттүн ичинде өздөрүнүн чыгармачылык өнөрүн калыстарга тартуулап беришет. Ар бир районго өзүнө тиешелүү окуялар берилген. Ошо окуянын так жүрүшү, кимдин вариантын алса дагы Саякбайдыкын алабы, Сагынбайдыкын алабы, окуядан ашып кетпеш керек, жаза баспаш керек, ашыкча нерсени кошуп салбаш керек, кемитип салбаш керек деген сыяктуу критерийлер бар. Андан сырткары убакыттык критерийлер бар. Мисалы үчүн саламдашууга 1 мүнөт убакыт берилсе, ценка бөлүмүнө 8 мүнөттөн 12 мүнөткө чейин убакыт берилген. Ал эми балдардын хор менен манас айтканына 2 мүнөт убакыт берилген. Ошонун бүт баары эске алынып, ошо критерийлер аркылуу баалар коюлуп, бүгүнкү күндө Каракол шаардагы бала бакчалар бааланып жатат. Аталган мектепке чейинки билим берүү уюму өтүп кеткен жылы дагы сынакка катышкан. Анда шаардагы бала бакчалар арасында 3-орунду жеңип алышыптыр. Өткөндөн тажрыйба топтогон балдар мында алдыңкы орунду багындырабыз деп турат. Ал үчүн мыкты даярдыктарды көрүшкөн. Биз ар кайсы тайпадан алдык балдарды. Бардык тайпада ушул боюнча биз сабактан дагы ушул манастар боюнча балдарга сабак дагы өтүп жатат. Андан сырткары балдар конкурска катышып, өзүлөрүнүн таланттарын ачышып, баягы элдин астына чыкканга кийинки жаш муундар дагы сонун тарбия алып, жакшы нерсеге үйрөнүп жатышат. Манас эпосун сактоо жана жайылтуу өлкөдө манас таанууну өнүктүрүү максатында акыркы 3 жылдан бери бардык аймактардагы билим берүү мекемелеринде манас таануу интеллектуалдык конкурс өтүүдө. Анда алгач район шаарларда таймаш өтүп, андан жеңүүчү аталгандар облустук деңгээлде күч сынашат. Мыктылары республикалык конкурска катышууга жолдомо алышат. Мектеп окуучуларынын арасында болсо бул манасты ийне жибине чейин чечмелеп окуп, эмне бар, эмне жок, манастагы ар бир сөздүн маанисин чечмелеп, ошого жараша суроолор берилип, 600дөн ашык суроо түзүлгөн. Ошо 600 суроого даярданып келип, 600 суроо деген бул манас башынан баштап аягына чейин окуш керек деген сөз да. Ошо боюнча окуп келди. Мектеп балдары окуучуларында бул конкурс өтө мыкты деңгээлде, анан талабы дагы күчтүү өтөт. Каракол шаарындагы жалпы 17 бала бакчада өткөн манас таануу сынагынын жыйынтыгы бааланып, эми жеңүүчүлөр 1 апрелден тарта өтө турган облустук деңгээлдеги сынакка катышат. Гүлбарчы Молдоева, Илич Касиинов, Асылбек Касьянов, Ысыкөл жаңылыктары, Каракол шаары. Кайдыгер болбой кайрымдуу бол. Ороз айында өлкөбүздүн шаарларында жана облус борборлорунда көптөгөн кайрымдуулук иш-чаралар өткөрүлүп келет. Дал ушундай иш-чара бүгүн Каракол шаарында да болуп өттү. Теманын уланысы кабарчыбыздын материалында. Облус аймагында аскамсыз болгон 722 үй бүлөгө Сауд Арабия өлкөсү тарабынан гуманитардык жардам Каракол шаарында көрсөтүлдү. Мындай жардамды алгач турмуш шарты оор жана майыптыгы бар тургундарга тапшырылды. Бул кайрымдуулук гуманитардык жардамды Салман атындагы колдоо фонду тапшырды. Иш-чара жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана ыктыярчылардын колдоосунда өттү. Ошо бул биринчи таратылган список деген үй бүлөсүндө ДЦП балдары бар үй бүлөлөргө таралды. Анан дальше муктаж адамдарга гана кетет. Аманатыңарды Кудай буйрса жеткизип атабыз. Фонд тарабынан мындай жардам өлкө аймагында жалпы муктаж болгон 7200 үй бүлөгө тапшырылат. Кайрымдуулуктун алгачкы этабы Чүй облусунда болуп, жалпы 400 үй бүлөгө азык-түлүктөр берилген. Дал ушундай азыктар Каракол шаарында да берилди. Эми бул саамалык өлкөнүн башка облустарында да уланат.
Барыңыздарга салам алейкум. Сауд Арабия падышачылыгына чоң рахмат. Жылда жардамын алып келебиз. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Алла ыраазы болсун. Мен ушу эки кызым инвалид, тең ДЦП. Ошого байланыштуу аламын. Кайрымдуулук иш-чаранын негизги максаты өлкөдөгү аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам берүү жана соопчулук болуп саналат. Шаарыбызда экинчи ирет өткөрүлүп жаткан гуманитардык жардам мындан соң да ишин уланта берери мерчемделди. Медербек Кеңешев, Алтынбек Исаев, Каракол шаарынан. Кыргызстанда аялдар кыймылынын башталышына быйыл 100 жыл. Каракол шаарында аялдар форуму өтүп, ага облустун аймактарынан коомдун өнүгүшүнө өзүнүн салымын кошкон айымдар катышты. Форум эл аралык аялдардын майрамына карата уюштурулган. Үстүбүздөгү жылдын 12 мартында 8 март айымдардын эл аралык майрамына карата Каракол шаарында аялдар форуму 100 аталышындагы иш-чара болуп өттү. Иш-чара Ысык Көл облустук аялдар кеңешинин демилгеси жана ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн колдоосу менен уюштурулган. Анда облустун бардык аймактарынан аялдар кеңештери жана элине эмгеги сиңген апалар келишкен. Бул күнү апалардын ар бир эмгеги бааланып, жергиликтүү бийлик тарабынан ардак грамоталар жана сыйлуу белектер тапшырылды. Мына бизде бүгүнкү күндө Советтер Союзунун баатыры келет. СССР жогорку кеңештин депутаттары келет. СССР жогорку кеңештин бир нече орден медалдарын алган апалар келет. Өмүрүн ушу саанчылыкка өтөгөн апалар келет. Малчы болуп жүрүп бүгүнкү күнгө чейин малчылыкты аркалаган апалар келет. Ушундай бир турмуштун катаал заманын көргөн апалар. Ушу өзгөчө Советтер Союзу тарап баратканда кыйынчылыкка учурап, ушу бардык жүктү мойнуна көтөргөн апалар балдарын чоңойтуп азыр небере жыттаар күнүндө ушу биздин дагы бүгүнкү жыргалчылык күндө бир чөгүн чайыбызды берип, ошолорго ыраазычылыгын беребиз деген максатта апалар чогулуп атат. Бүгүн аябай толкундануу, апалардын баары таяктарын таянып келе атышат. Бүгүнкү күндүн максаты ишке ашат деп ишенип турабыз. Президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Айнура Султанбаеванын демилгеси менен 2022 жылдын 13 декабрында Ысык Көл облусунда анын ичинде район шаарларда ар бир айылдарда аялдар кеңешинин коомдук консультативдик кеңеши түзүлгөн. Бул аялдар коомдук консультативдик кеңешинин мааниси, аткаруу иши президентибиздин коомдун өсүп өнүгүүсүнө болгон бардык жарлыктарын иштеп чыгып, эл арасында иш-чараларды өткөрүү. Бүт областта, райондордо, айылдарда ар бир айыл өкмөттө түзүлүп, президенттин жарлыгында болобу, мамлекеттик иш-чаралар болобу, райондук, шаардык иш-чаралардын барында ошо алдында 5 тыйын албастан өздөрүнүн ошо активдүүлүгүн көрсөтүп келатат. Мен ойлойм, мындан ары да мамлекеттик деңгээлде ушул аялдар кеңеши түзүлүп, коомдубуздун кызга кырк үйдөн тыюу, ата менен баланын ортосундагы мамиле, улуттук каада салттар деген сыяктуу ар бир маселени колго алып, коомчулугубузда жүрүп аткан көйгөйлөрдүн баарын чечүүгө салымыбызды кошобуз деп ишенем. Бүгүнкү майрамдык иш-чарага катышкан апалар, эжелер, облустун аялдар кеңешинин мүчөлөрү ар бир айыл өкмөттүн коомдук иш-чараларына өзүнүн орду толгус салымдарын кошкон. Балдарын эрежеге жеткирип, эми неберелеринин кучагында олтурган апалар катышышты. Элине эмгеги сиңген ар тармактуу кесип ээлери, баатыр энелер, активдүү айымдар алдыда өз аймактарында мындан ары дагы коомдун өнүгүшүнө салым кошо беришээрин бир ооздон билдиришти. Ийгилик Талгат уулу, Айбек Турдакунов, Мадина Абакирова, Ысык Көл жаңылыктары. Каракол шаарындагы Гайдар атындагы балдар китепканасында 15 март аталар күнү белгиленди. Каракол шаардык маданият бөлүмү тарабынан даярдалган иш-чарага 30га жакын дөөлөттүү каарылар катышты. Аталган иш-чаранын өтүшүн кабарчыбыз улантат. Каракол шаарында Гайдар атындагы балдар китепканасында 15 март аталар күнүнө карата бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт аттуу иш-чара өттү. Анда 30га жакын кадырлуу ар тармакта үзүрлүү эмгектенген аталар катышты. Алгач кадырман каарыларга калпак кийгизип, каалоо тилектер айтылды. Иш-чаранын алкагында кыргыздын материалдык эмес мурастарына, эркин мүнөздөмөлөргө кенен токтолуу, анда ошол кыргыздын тумары ак калпак, эрмеги комуз, турагы боз үй, терметкени бешик деген сыяктуу эркин мүнөздөмөлөргө кенен токтолобуз. Анан мунун бардыгысын жаш муундарга, өсүп келаткан муундарга тарбия көрсөтө турган дөөлөттүү аталарыбыз бизге айтып берет. Андан тышкары баягы кыргыздын аталары батачы, энелери жамакчы деген жакшынакай сөз бар. Ошонун негизинде анан батанын да көп түрлөрү бар. Аталар күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кыргыздын аталары нускалуу, кыргыздын аталары абройлуу,
авторитетти күткөн дөөлөттүү болуш керек. Бар болуңуздар аталар, кең келечек, ден соолугуңуздар бекем, өмүрүңүздөр узун болсун. Бүгүн бизге чоң жакшылыкка майрам болуп атат. Себеби бүгүн биз деген ушу аталар күнүн белгилеп атабыз Каракол шаарында. Каракол шаарына мына бүгүн ушу баса бериш үчүн аттуу аштуу жакшылыкка аталарыбыз келип өзлөрүнүн батасын берип атат. Бул жерде бир 30га жакын ардактуу, сыйлуу Каракол шаарынын аталарыбыз келген. Алар мына жантан берип аталарын берип өзлөрүнүн кептерин айтып атат. Бактылуубуз, мына мамлекетибиз өнүп өсүп атат. Иш-чаранын жүрүшүндө Батакөй ата конкурсу уюштурулуп, чучугулак аркылуу ар кыл жагдайда айтыла турган баталар таратылды. Мыкты бата айткан аксакалга ардак грамота жана акчалай сыйлыктар көргөзүлгөн. Максаты аталардын батасы акылдын көзү болуп, келечек муун жаштарга түбөлүк калтыруу менен алардын тарбиялык нарк насилде улуттук баалуулуктарды сактоо жана урматтоо болуп эсептелет. Мына бүгүнкү кызматка көтөрүлүп келиптирсиң, келечегиң кең болсун. Отурган кызматыңда ушул жерден өзүң балам дөөлөт күткүнүң, дайым эл үчүн ак эмгек кылгының, Кудайым колдосун, Кудайым салам жолдосун, бак карасын, кыдыр барсын, ой жакшылыгын берсин. Кыргыз элинде мал болсун, баш болсун, узун өмүр жаш болсун. Сизге эки деген оору болбосун. Баккан бале болбосун, жапкан жала болбосун. Калк ордунда болсун, ажоо тактысында болсун. Кошно мамлекеттин дооматынан сактасын. Ашушу бийик тоодон сактасын. Агыны катуу суудан сактасын. Сизге адилеттик берсин. Элибиз асмандагы топ жылдызда жаркырап, ырын-ырдап, тоюн тойлоп, үзүлүү өмүр сүрсүн деп. Амин. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 15 март аталар күнү белгиленди. Жогорку кеңеш июнда кабыл алган мыйзамга президент Садыр Жапаров 25 июлда кол койгон. Расмий маалыматка ылайык, мыйзам үй бүлөнү чыңдоого жана атанын жоопкерчилигин жогорулатууга, коомдун өнүгүшүндө аталар менен энелердин ролун жана салымын таанууга багытталган. Аталар күнүндө дем алыш болбойт. Ал эми Кыргызстанда жыл сайын май айынын 3-жекшембисинде энелер күнү белгиленип келет. Алтынай Рыспай кызы, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Ысык көлү жаңылыктары үчүн Каракол шаарынан. Күн ичинде топтолгон жаңылыктардын кечки чыгарылышы соңуна келди. Эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.